Акылдуу элесиң да калып кана кетейин десе. Сен туура ойлойсуң да каралдым десе. Сен негизи эле туура жүрөсүң, туура ойлоносуң. Анда эмесе элдер отуруп калган турбайбы? Телевизордун астында. Айт, бүгүн майрамдык эме деп айтпайсың ба? Бүгүнкү майрамдык чыгарылышта биз өзгөчө сонун конокторду чакырдык. Бул жакта маектер болот, ырлар болот, бийлер болот. Айтор майрамдык чыгарылыш. Анда эмес апа, бүгүнкү бизге кандай коноктор келди, кандай ырлар болду? Деги эле эмне тематика тууралуу сүйлөшөбүз, ошонун бардыгын алдыда көрсөтөлү. Бул жакта кечке тура бербейбиз. Кетели анда, конокторду чакыралы. Кайсы коноктор келиптир я? Ой, толтура коноктор апа. Жүрсөңүз жанагы коноктор бар го жанагы. Кое туруп, кетерин астында барбанда конокторду тосолак. Бирок конокторду тосот деп тигилер отура бермек беле. Буларга жакшынакай бир бий тартуулап туралы. Биз конокторду тосуп келели.
эле экөөбүз делеп атам жанагы филармонияга чыгышат го алып баруучулар. Жөн эле чыгып эле азыр баланчырдай деп айтат го. Кана айтчы, эгерде жакшы айтсаң барып эртең концертке кошуп коеюн, алып баруучу бол. Кандай эмесе алдыңыздарда Айтурган Эрмекова Махаббатым. Өттү? Болду ушундай. Сонун болот Ой, турбайбы? сонун болот. Ырдап кетсин да, дагы.
canmazdım Tomboy elle жазыламын Тоголонду ачыламын Тоғарағат көздөрүмө жаба куруп чачыламын Dilem söz çok çürüksün Dincin alda çürüktün Taştap geçi tamdap geçi Mahabbat mürüksün Dilem söz çok sulusun Sululuğun kurusun Bayrak örtü baldan öpsün Menden bir durursun Kaşbayınle cabışamın Karigizde tapışamın Kaş göz çeş kirpiklerine Can juğuzbam hanışamdı Sol boyunle şaşıradım Soğuy bodum can şıradım Can çıkıp septe bilegin Balkim özün menin baktım Bolboy elle qadalamın Baş aylanıp жазамын Mağdur atkan mahabatqa Özüm doldun canmazadım Tomboy elle жазыламын Тоголонду ачыламын Тоғарағат көздөрүмө жаба куруп чачыламын Караңызчы апа, біз қандай бақытты адамдарбыз, Қанша деген миллиард деген, триллион деген ушунча адамдардын арасынан біз кыргыз болуп калганыбыз апа. Болгондо да ушу Алатоонун кызы болуп калганыма төшүмдү тосуп бир эле Акырын айтып элдин телевизорлору эметип кетпесин, айрылып.
тепсегенди мансап дебе чоң сүйлөп тепсегенди тууганым деп кантип сен айта аласың турмушта бар экениң сезбегенди досум дебе артыңдан түшүп алып 6 жылдын өткөндү кектегенди арман кылба сулууга жетпегенге азап бербе жериңди тепсегенге эмгек кылгын түбөлүк унутулгус элиң калар артыңда эстегенге элиң калар артыңда эстегенге Кайырмак көзүң алды билип канаттың окшойт жүрөктү тийип сүйгөнү мына дем болдум келбетиң мени азгырып калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей ачык койчу калыңда эриниңе бекитпей күндүн ордуна сен чыксаң телип жаныңда болом мейи нур болуп кирип айдын ордуна сен чыксаң жарым жылдызың болуп жүрөмүн биик калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей ачык койчу калыңда эриниңе бекитпей Калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей калың сенин чекиттей жүрөгүмдү эзилтей ачык койчу көрүнсүн эриниңе бекитпей ачык койчу калыңда эриниңе бекитпей Ой, мына эртеден бери мен кимди күтүп аттым? Бул Самараны күтүп атканымдай атам айла. Ой. Майла күн тийип тигили самолет менен аман эсен келсин деп. Хош келипсиң. Рахмат. Ой, ушяга мактанайын дедим, ушу келиним чай куюп, Мына карап турсуңар. үйрөттүм. Эми ошто кандай билбейм, бирок биз таласта ошонун түбүнө куябыз да.
Биз көп куябыз. Мондай муну калып турман. Рахмат. Аябай сонун келиниңиз бар да негизичи. О, Рахмат. Кудайым куткулсун. Эми эл билет да эл айтсын деп. Негизи жакшы кайненеңиз дагы бар. Потом келин болуп элечи, кайнененин камырынан болот экен. Кандайсыз? Жакшымын, жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Учурдан пайдаланып биздин көрөрмандар менен дагы амандашып кетейин. Саламатсыздарбы? Кайрадан көгүлтүр экранда сиздердей сонун инсандар менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бүгүн өзүмчө сүйүнүп бактылуумун. Кыргызстандагы эң сонун бактылуу кайнене жана келинин жанында отуруп ысык чай ичкениме кандай бактылуу болдум, Эми Самара айымды көрүп алып бир күн карасаң тиякта жүрөт ан. Бул үйүндө отурат окшойт деп төрөдем точно үйдө отурат дейин десең эле көчөдө жүргөн. Үйдө отурасыңарбы деги мындай. Баары ошону күтүшкөн негизи, бирок отура албайт экенмин да. Кандай десем, мындай жаным тынч албаган жана окшоймун. Төрөп деле негизи 4-чү баламды төрөдүм, бирок 4-төндө телең жатып каптырмын. Мындай кандай десем, үйдө көп отура берген жакпайт, мындай. Концерт болбосо дагы эс алганы кетип каласың да. Ошол негизи энергияны каяктан сатып аласыз же ошто эме барбы компания дегендей. Баксак болобу да. Эми номерин берсеңиз биз эметип келсек. Мага да энергияны кайненем берип турат. Бар болсун кайненелер дегенде. Негизи жашоодо аябай энергиялуу окшоймун, мындай бир жерде отура албаган, жаным тынч албаган жана окшоймун, мындай. Бирок ошол нерсем өзүмө жагат, бир жерде эле мындай отура берген жакпайт. Ошол кызым төрөлгөндө 7 күндүгүндө бир документ иштери менен Бишкекке келиш керек болуп калды. Ошондо Айсылуу кызым көтөрүп алып жолдошум үчөөбүз учуп келдик. Ошол бойдон кызым деле көнүп калды. Ары учабыз, бери учабыз, Дубайга кетебиз, Москвага кетебиз, Ташкентке кетебиз. Менин жанымда самолетко чыгабыз, отурат, эки жакты карап коюп, анан ошого деле бала эме болуп калат экен да. Анан мен көтөрүп жүрсөм көп үйдө отурган биздин апакелерибиз жазат да, ай Самара эже биз үйдөн поликлиникага барып келгенге эринебиз. Бул үйдөн аркы бөлмөгө алып чыксак эле балабыз чүчкүрүп калат да, сиз тиякта жүрөсүз, биякка жүрөсүз. Мен айтам, ошол нерсенин баары бакыт, Кудайым кут кылсын. Сонун болуп ошол нерсени рахат алгыла, ошол моментте бактылуу болгула деп айтам. Бул деле өзүнчө бир чети бакыт. Эми мен баягы элдин кишиси экенмин. Ошондой кээде отургум келген күндө деле отура албай, мындай эл аралап кызмат кылганга туура келет да. Сиз дагы мына өмүр бою элге кызмат кылып, биз деле ошо сиздердин артыңыздарда келаткан жаштарбыз. Ошондуктан эң башкысы элибизге кызмат кылып жүрө берели демекчимин. Кызың жош. Жош. Ал деле түшүнүп калды да, буга баары бир. Ыйласам деле. Ыйлабай эле коёюн. Сиздердин кыздар ушундай эле айла жок байгыштар. Бул неберем артист болуп калды. Артист болуп калды. Эми көбүнчө комментарий жазып калышат го эме депчи. Ошо артисттердин эле жашоолору жыргалай. Конечно, жыргалды эми үйдө караган балдар болсо, бизге окшоп 4 маал тамак жасаса, эми ошондойду деп эме болуп калышат. Анан ошондойлорго кандай жооп бересиз? Жанында жардамчыңыз болобу? Негизинде кандай десем, сырттан оңой көрүнө берет да. Биз эми баягы Инстаграмда негизи жашоодо азыр негатив көп эмеспин. Мен Инстаграмга дайым сонун учурларды, жакшы нерселерди чыгарам. Анан айтам, түз эфирлерге чыгып калсам, ошол суроолоруңузду беришет. Анан мен айтам, ай мен сиз деле, менде деле проблема толтура, менин проблемамсыз деле, сиздерде деле проблема толтура. Анын баарын асан кайгы кылып айтып отурсам болбойт. Андан көрө сонун жашоодун малина учурларын чыгарайын. Моментте сонун экендей жакшы досторум, ай молодец десин, анан анча-мынча хейтерлерим, ой ушул деп эме кылып калсын деп чыгарып коем деп айтам да. Бирок кандай десем, баарына шүгүр деп айтат элем. Бисмилла дегенде эле Самара Каримова бир салмактуу ушундай сайдын ташындай оор бир сонун чыгармаларды алып келгенсиз. Ата десе атага, апа десе апага бир сонун чыгарма жаратылды. Эми учурда кандай тематикаларга баш багып калдыңыз? Же сиз кайра сүйүү жакка, же бала бакыра жакка тематика бурулуп кеттиби? Негизинен менин чалмачылыгым аябай эркин. Баардык темада бар. Мен кандай десем, азыр бир 3-4 жаңыр турат. Буюрса мынакей айлана жашылданып, табияттын коостугу чыгып атат. Буюрса клиптерди биринен арты бири чыгарып, буюрса ушул Айсылуу кызым төрөлгөнү мага дагы энергия берди, дагы жашоомо чоң стимул берди. Кызым аябай ак жолтой, ар бир баланын өзүнүн ырысы болот, кешиги болот, берекеси болот дегенде, кызым чындап майлуу сүттүү, ооматтуу кыз болуп, артынан көп үй бүлөсү деле жакшы нерселер көп болуп келе жатат. Анын артынан дагы сонун
чыгармалар даяр болуп, буюрса бүгүн бирөөсүн ырдаймын. Андан башка дагы кийинки келгенде кайнене келинге сонун клиптерим менен келем. Буюрса жаңы ырлар менен. Ошондуктан бул жыл деле өзүмө чыгармачыл жыл деп жарыяладым. Буюрса бул жыл ошол сонун ырлар, жакшы дуэттер, жакшы концерттер менен ошол элиме кызмат кылам деп жакшы ой максаттарым бар. Жакшы, негизи бул чыгарма тандоо, репертуарды тандоо аябай кыйын, себептен бул жакта жалгыз эле адамдын ою менен, мисалы бул жакта мен өзүмө жагат ошолор деп ушинтип ырдайсызбы, же сөзсүз түрдө үй бүлөгө талкууга салып, досторго салып, мондай болуп атат. Кандай кылайын, каягынан келсейин деп сурайсызбы? Негизи жок, жүрөккө чыкканыр жүрөккө жетет дейт го. Мен аябай сөзгө баа берем. Аябай сөз биринчи, ырдан дагы биринчи сөз жагыш керек. Бирок менин жолдошум Асан Мансуров, Кыргыз Республикасы Маданият эмгек сиңирген ишмер, аябай табити жакшы, баштан эле ушул мына 10-14 жыл болуп калды чогулубузга, менин продюсерим. Аябай көп жумуш, сахнанын артындагы жумуштарымдын 80%-ын ошол киши кылат. Жолдошумчу ырларды тандап, көрсөтүп, анын баары кээде жактырам, кээде жактырбайм, бирок көбүнчө ошол менин репертуарымдагы хит ырлардын ушул 80-90% ошол киши тандап берген да. Жолдошуң продюсер болгон кандай? Ал мисалы туруп жактырбай кетсе койчу деп монтип кетип каласызбы, же аны иш деп мисалы үйдөн сырткары сиздер мындай коллега катары мамиле кыласыздарбы бири-бирибизге? Үйдөн сырткары ал мага талапты өтө катуу коет. Негизи катуу мени бышырды десем болот. Ал киши көп жакка үйрөтүп, билбегенди көрсөтүп, негизи мени телеканалдар баары эле мактайт. Бир эле ушул Самара Каримова уктап калбайт, эфирди сырып кылбайт, кечикпейт. Анткени мен жолдошум талапты катуу коет. Ушул саат ушунчада ушундай барышың керек. Сени адам деп күтүп атат, кечикпешиң керек депчи. Анан бизге деген толтура себеп болот го. Түнү менен уктабайбыз, анан эртең менен ukta Самарадан кайра тиги киши так бөлүп коюп, анан ошол нерсеге үйрөттү. Анан ырларды дагы чыгармачылыкка анткени мага чейин деле көп ошол чыгармачыл инсандарды чыгарып, продюсер болуп, ошол аралашып, чоң концерттерди уюштуруп, негизи анын табити ошондой күчтүү уюштургуч, менеджер, продюсер ошондойго жакын да. Анан ошентип өзүбүздүн семейный круг менен чечишебиз, сүйлөшөбүз дегендей. Анан ошол эң башкысы ыр өзүмө жагыш керек. Анан кээде таарынычтар деле болуп калат. Көптөгөн биздин ушул сөзүм бар эле, ушул оонум бар эле, ырдап койсоң да берет. Анан ушунча аракет кылайын дейсиң, бирок жүрөгүңө кирбей коюп, анан же жок деп айта албайм. Анан себеби бир ырга азыр баардык нерсе 2 эсе 3 эсе кымбаттады. Анан жакпаган ырды чыгарсаң чыкпай калат. Ушундай кээде таарынычтыктар деле болуп калат, түшүнбөстүктөр. Бирок Кудайыма чексиз шүгүр, көп эле чыгарган ырларым канаттуу болуп, баардыгы ушул элдин арасында эл сөзүн жаттап ырдаган ырларга айланды десем болот да. Негизи мен сиздин жолдошуңузду окуп отуруп азыр баа берип атам. Себеп дегенде эми азыр жөнү эле адам барып ырда эл алдына чык, супсулуу болобу эле деп антип уруксат бере берген мырзалар аз, жокко эсе десем болот. Ал эми өзү жетелеп чык, мону кий, мону ырда, мындай кыл деп айтып атып, бирок кызганышы жаатынан кандай? Ал мисалы супсулуу болуп, суйкайып турсаңыз, чачыңыз белден болуп, кыргыздын Рапунцелиндей болуп, анан ти мырза сахнанын артында мен калдым, багы көп мырзалардын көзү түшүп атат деген бир эме болобу сиздерде тема? Биз эми чогубуз да суткасына 24 саат болсо, биз 27 саат болуп атпайбыз. Дайыма жанымда, анан эми бар эле билет да жолдошум бар экен, чагында өзүм деле повод бербейм, баары сыйлап турат, жеңе деп, эжеке деп баары эле сыйлап турат. Эми андай кызганычтын артынан өтө катуу андай эмебиз жок, бирибизди түшүнөбүз. Ал түшүнгөн үчүн мени алып чыкты, чыгармачылыгымды түшүнгөн үчүн алып чыкты деп ойлойм. Эгер түшүнбөсө үйгө катып коймок деп эле ойлойм. Ооба. Кыргызда жакшы эме лотерея утуп алыптырсыз анда. Ооба. Менин биринчи күйөрманым, ооба. Ана бир менин келиним. Утуп алган. Мен муну тескерисинче балама эме продюсер кылып. Мен эрте тургузба дейм. Алыктар.
негизи чын эле баягы бизге көрөрмандарга жөнөкөй инсандарга мындай бул артисттердин жашоосунда жүрүп калып кийинип эле жүрө бересиңер деп айтылган менен мунун артында түйшүктү чын эле айтканда көп чыгарбайбыз. Мунун артында канча деген сөз бар, канча деген негативдүү нерселер бар. Ал нерсенин баардыгын цемент болуш керек, губка болуш керек, кээде туруп жутуп, кээде бул нерсеге иммунитет аябай күчтүү болуш керек деп ойлойм. Бул нерсеге талыкпаган эмгек керек. Сизге күч кубат мен төрөдүм эле коймойн деген үйдө отурушум керек деп антиктүү убакыт өтөт, иштеп өзүбүздүн ушул кыска өмүрдө бир маанилүү, маңыздуу майын чыгарып жашаганга дагы колдон келет да кылсакчы. Ошондойду сизде мисалы премьер катары кийинки муундарга, көпчүлүк айымдарга сизди көрүп, мынакей көрдүңөрбү, мына ушинтип деле кылса болот го деп айта турган айымсыз. Ошонуңуздан жазбаңыз. Биз дагы сиздердей кайненем менен аябай жакынбыз. 4 келинбиз, 4өөнүн чоңу менмин да кайненем менен. Сонун негизи үй бүлөдө сөзүң өтүмдүү болсо, баягындай сен айтканың болсо, көптөр мындай келиндер өзгөчө адашып калып жолдошун эле колго ала берет да, андай эмес, наоборот, кайненени колго алыш керек. Мен кайненем айтып турам, ой апа, сиз сахарды кара десеңиз кара, ак десеңиз ак, ташпаган эле учат. Сиз не десеңиз ошо шеф деп ары өтүп, бери өтүп айтканын кылып, бирок ошол жаратканга чексиз шүгүр, мен кайын журттан да жолдуу болдум. Мен кайын журттун баары ушундай колдоп, коштоп, мени ушундай менин биринчи көрмандарым, мен кайын журтумда, кайненем дагы ошондой сонун достойбуз. Кайненем Кудайым буйрса өмүрүн узун кылсын, 80ге келип калды. Бирок аябай тың, чыйраак экөөбүз подружкадай болуп базар кыдырган. Негизи кайнененин камырынан деген тура да, экөөбүздүн көп сапаттарыбыз окшош. Анан мен өзүм окшош жактарым көп да, анан баягы бала деле апасына карап тандайт деп коет го, ошондой окшойт деп коем. Анан ошол мындай кайнене менен жакшы болуш керек да, мындай душман көрбөш керек деп ойлойм да. Аябай чоң сонун тема болду. Анан сизди атайын ошол жактан бери чакырып, анан эми ырдатабыз сизди. Кайсы чыгарманы ырдап бересиз бизге? Ошон жөнүндө айтыңыз. Азыр болсо Versace деген сонун сүйүү жөнүндө сөзү Кубаныч Жекашев, обону болсо Гүлжүгүт Сатыбековдун сонун бир жаңы чыгарма белек кылды эле, ошондой сопсонун жаңырым менен келдим. Ысык чайды ичейин дагы, анан барып ырдап коеюн. Bravo ragazzo
Mana. Учурунда досту мен күтпөдүмбү? 40 чаралега. Сенде бир дос жок ай. Таң калам ушу. Кантип ай жарылып кетпей жүргөнүңөчү. Мен досум бар, апа. Кайсы досуң? Азамат Шералиев, Салтанат Шекенова деген досум бар. Мен алар менен досмун, бирок ал экөө бири-бири менен дос. Ошондой да болобу? Ушундай болот. Мен просто мындай чекеден карап турам да, үчүнчү дос болуп. Ушундай экөө дос. Аны экөө да дуэт жаздырып алышыптыр. Не? Дос кем деген. Ошондо ал экөө дос, анан сен аларга дос. Ырынып кана кетишинөз, апа. Жаныңдағы жигитиңби досуңбу? Неге сени улам карап олтурду? Айтпасам да билесиң сен, андай эмес көбөсүң сен. Анда неге унчукпадың? Сүйгөндүгүң ушулду. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Бирок сени катты жакшы көрөмүн. Жалгызым деп айткым келбейт бөлөгүн. Түшүнбөдүм, сүйбөйсүңбү? Мен деп жашап жүрбөйсүңбү? Эмне дедиң билесиңби? Сүйгөндүгүң ушулду. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Тамаша досум-ай, жыргачы учурай. Сен барда ачылар көңүлүм ушундай. Unutpay samaşalı, ulansın tamaşamız. Urmattap sıylaşalı, ulgayı baratabız. Ömür bul bir gelgen gökten, hırsını ırdaşalı. Ömür bul bir gelgen bakıp, özara sıylaşalı.
жанашабыз канелек тамашабыз кадырлап сыйлашалы картайып баратабыз өмүр бул бир келген көктөм ырсуну ырдашалы өмүр бул бир келген бакыт өз ара сыйлашалы үй бүлө эсен болсун урпактар чечен болсун дем болуп тең жашайлы ден соолук бекем болсун өмүр бул бир келген көктөм ырсуну ырдашалы өмүр бул бир келген бакыт өз ара сыйлашалы өмүрдө сыйлашалы дайым сенде жүргөнүмө жаным өзүң айыптуусуң арзу толгон ак сүйүүмө жалгыз өзүң ылайыктуусуң сага артып ишеничим тактырымды байлап койгон жалгыз гана сезим эмес өмүрүм арнап койгон мени сүйүп мага тең бол түбөлүктө бактым сен бол колум жетпес айга тең бол жаманым мен жакшым сен бол мени сүйүп мага тең бол түбөлүктө бактым сен бол колум жетпес айга тең бол жаманым мен жакшым сен бол махабаттын бийик туусун кулатпашың керек менин бөлөбүздү урматсайдан курагым керек сени мени сүйүп мага тең бол түбөлүктө бактым сен бол колум жетпес айга тең бол жаманым мен жакшым сен бол мени сүйүп мага тең бол түбөлүктө бактым сен бол колум жетпес айга тең бол жаманым мен жакшым сен бол мени сүйүп мага тең бол түбөлүктө бактым сен бол колум жетпес айга тең бол жаманым мен жакшым сен бол колум жетпес
Айча апа, бул жашоо негизи өзү бакыт. Балалуу болуу да бакыт, келин болуу да бакыт, кайнене болуу да бакыт. Ооба да. Кагылып кеттим. Бактылуумун менчи, бактылуумун. Сендей келиним бар, неберем бар, неберем болгон атат дегендей. Көз ачып өмүргө келгенибиз чексиз бакыт асыл ой тилегибиз биздин жашоо жылмаят бардыгына жетели кадырына кайгырбай амандык болсун дейли өкүнбөйлү өтсө да күндөр мейли
Ай балам ай, мен бүгін сага аябай разы болуп турам да. Ушундай сонун маек курдук. Мага бүгүнкү келген коноктордун айткан сөзү, ырдаган ырынын баары жакты. Ушунун баары мына кылып аткан сөзүң да кагылып кетейин десе. Албетте мен эми анан ким деп байбайм. Албетте сиздин артыңызда апа, анан таза эле өзүмдү мактап эле ушул жерде ушинте бербейин. Мен дагы мени мактайбы деп сени мактасам туруп алып эле такыр түптүс түшүнөсүң да. Эми биз бул экөөбүз айтыша бербей, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен эмки 6 күнгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар деп айтып туралы. Кошуңуздар анда, кайра аманчылыкта сиздер менен жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.